Мына урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, мына өзүңүздөр көргөндөй канчалаган арабызда жардамга муктаж болгон энелердин көз жашы бизди ойлондурбай койбойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылган бейишине таман астында деп. Эгер ушундай иштин айланасында биз бүгүн аракет кылбасак, эртең кеч болуп калат деген сөздү айткыбыз келет. Мына биз бүгүнкү күндө ондогон эненин үйлүү болушуна себепкер болгон болсок, келечекте биз буну чектөө кылбастан, келечекте дагы канчалаган энелер жардамга муктаж болуп аткандыгы бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн ушундай нерседе кайдыгер карабастан, бардык мен кыргызмын деген жүрөгүндө ыйманы бар кайрымдуу мекендештерди бизден ушул сооп табуу сапарында бирге сапарлаш болууга чакырык кылабыз. Мына ушундай иштерди мүмкүнчүлүгүбүздүн болуп турганда биз кылып жетишип калайлы. Буну кылсак кылбасак дагы, жакшылыкты жасаса жасабасак дагы бул кымбат өмүрлөр өтүп жатат. Ошон үчүн Кудайдын алдында, Кудай жолунда жумшап, Кудай берген ырыскыны Кудай жолунда жумшап калууга чакырык кылабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул жардамга муктаж болгон 2018 жылкы негизги камтыган энелерибизди дагы үйлүү кылууга биз чакырык кылабыз. Мына ошол орозонун ыйык күндөрүндө бир сооп жасасак, бир соопту жасай турган иштерге Аллах Таала эселеп сооп берем деген, ушул сооптордон құр калбастан, ушул бизди катарда тургандагы жардамга муктаж болгон, үйгө муктаж болгон энелердин үйлүү болушуна чакырык кылабыз. Келиңиздер, биргеликте себепкер болойлу.